Assalamu alaikum, урматтуу көрөрмандар, урматтуу замандаштар. 2024-жылдын 16 октябры түнкү саат 1-де келгенбиз Төбө ашууга. Азыр 3 болду. Ушул жерде пробкада турабыз 3 сааттан бери. Достор, көрөрмандар, урматтуу жетекчилер, ушул жоопкерчиликти алган азаматтар бир күн мурда интернеттен, Facebooktан маалымат берип койсоңор болмок. Чоң машиналарды ылдыйрактан тозуп, жеңил машиналарды эртерээк өткөрүп пробка жасабай. Мына азыр 3 сааттан бери пробкада турабыз. Туугандар, достор, 1-2 күн сабыр кылып тургула. Кар аябай оор жааптыр. Зарыл ишибиз болбосо чыкпай турганыбыз оңураак экен. Достор, Төбө ашууда пробкада карда турабыз макей. Гаилердин ролун аткарып атабыз. Айда деп. Мына. Айдагыла. 1 метр болсо да жылы өрүш керек болуп калды. Башка айла жок. Bir metr bolsa da жылай берсин. Эми өзүбүздүн таксиге жетип алайлы. Чыгып албасак болбой калды, суу болуп кеттик. Ошонун биринчи поворотунда ошол жерде кыбырбай турабыз. МЧСтин техникалары келип атат мекей. Мына бизде машинабызда бир орукчан ооруп аткан эжебиз бар эле. МЧСтин техникасына айтып, Төбө ашуунун оозуна жеткирип, ошондон ары скорый менен жеткирейли, Воронцовкадагы больницадан кечигип калбаш керек десем, жол жабык эч нерсе кыла албайбыз дейт. Жол жабык болсо, эч нерсе кыла албаса, эмнеге иштеп сайрап мактанышат да, кыйратып атабыз, анан үнтүп атабыз. Бир ушул пешенебизде ушу Төбө ашуу деген перевалыбыз бар да, жолубуз бар. Ушуну карап койгонго булардын күчү жетпей калдыбы. Таң каласың да. Суу самырдан бери тизилип турат машиналар. Мынакей. Мына жерде катарыбыз менен турабыз. Түнкү саат 1-ден бери. Facebook'a üstü жактан тазалап келип аткан кыска роликтерин жүктөшүп мактанышып атат. Ушундай погода, ушундай аба ырайы болушун билип туруп, бир күн мурда алдын алып, могу чоң машиналарды суу самырдан токтотуп, жеңил машиналарды кое берсе болмок да, мынчалык пробка болбойт эле. Азыр биздин машинабызда бир ооруп аткан эже бар. Saat 8'ge Воронцовкадагы больницага жеткирип барыш керек. МЧСтин балдарына айтсам, колубуздан эч нерсе келбейт, пробка болуп, жол жабык болуп туруп дейт. Негизи Төбө ашууда МЧСтики болобу же больницаны колобу, тез жардам ошол жерде туруш керек да. Кандай абал болуп калат, адамдарды ошол жерде тез жардам менен жардам көрсөтүп, колунан келген жардамды көрсөтүш керек эле. Булар болсо жөнүндө сүрөткө тартып, фотосессия кылып жүрөт. Аны интернеттен мактангандан башка, колдон башка эч нерсе келбей калды. Кыйратып атабыз, анан жыргатып атабыз деп мактангандан башка колдон эч нерсе келбейт. Мына бул биринчи бурулушу. Калган суу самырда турат мынакей. Жашоо ушундай, достор. Бир ушул Төбө ашуудагы трассабызды карап койгонго булардын күчтөрү жетпейт. Жолдор пробка машиналарды кое бербей атат. Төбө ашууну жөө
Aşıp ketebиз деп кетип атабыз мынакей. Ата болбой калды. Устап, курсактары ачып, телефондордун да заряды отуруп баштады. Мынакей достор. 1 поворот, 2, 3, 4. 4 поворотко чыксак, туннелдин оозуна жетебиз. Достор, мына ушинтип Той Ашуудагы пробкадан чыгып, түнкү саат 1-де келип, күндүзгү 2-де мына Красловкадан ушул жерден посттон өтүп, ушул жерде турабыз. Ичибизде ооруп аткан, больницага шашылып аткан аял бар. Жеткирейли, МЧСтин тез жардамы, жолубузда жөн эле бир тез жардам кана деп сурансак, МЧСи дагы, ГАИси дагы эч нерсени чечпеди. Ушинтип түнкү саат 1-де келип, күндүзгү саат 2-де эптеп өтүп турабыз. Мына ушундай абал.